мыкты аял деген экен. Таква аял. Биз таква аял десе эле бүжүрөп сүжүрөп калган эчтеке мектептин двоечницасы монтө эле жүргөндү түшүнүп калбадыкпы? Кыракы аял киши кыракы болуш керек экен. Бүт нерсени карап, акмак адамдар кандай болот? Жакшы адамдар кандай болот? Сабаттуу адамдар кандай болот? Сабатсыз адамдар кандай болот? Ушунун баарын демеле 5 манжадай мындай санап билип кое тургандай аял болуш керек. Анткени балдарыбызга ошол тарбия берет экен. Эне былжыр болсо, көбөйтүү менен бөлүүнү ажырата билбесе, адабий чыгармаларды окубаса, тарых санжыраларды окубаса, Курандын, хадистердин таржымалдарына эч качан ал ой жүгүртө албайт ал. 5 мал намаз зикир менен алхамдулилlah ал деле жакшы. 5 мал намаз зикир менен гана элек болот. Болду, бүттү. Куран хадистердин Куран кандай абалда түшкөн, кандай кыйынчылыктар менен түшкөн. 5 мал намаз билесиздерби? Биринчи жария окулган бардыгы. Пешимде эле жария окулган. Мисалы, Алла пешим намазына ниет кылдык да, Аллаху акбар деп. Анан сананы окудук, ауз бисмилlah айтып туруп эле. Алхамдулиллахи раббил аламин аррахманир рахим малики яумиддин деп эле ачык окулган өзү башында. Кадимкидей пешимде эле азыр деле. Анан кийин Кудай Тааламды, анан мусулмандар кыйналган. Эмнеде мусулмандар намаз окутат деп капырлар келип не кылып кете берген, өлтүрүп кете берген. Мына мусулмандарларды карап турсаңар, үнүн чыгар окуганда эле билебиз аларды дейт. Анткени кийимдери баары окшош болгон да, бүт эле окшош болуп билинбейт. Анан биз үнү кылып калса, мына эмнеде мусулмандар бар экен деп өлтүрүп кете берген. Ошондон анан Кудай Тааламдан суранганда Кудай Таалам эмне кылат? Күндүзгү намаздарды купуя окула деген буйрук түшкөн ошондо. Көрбөйсүздөрбү? Мына ошондуктан ар нерсени ылгап түшүндүрүш үчүн биздин кыздарыбыз, келинчектерибиз өзүбүздүн тарых санжыраларды мыкты өздөштүрсө, анан мусулманчылыктын тарыхтан санжыраларын мыкты өздөштүрөт экен. Элестетип айтып берет экен. Мисалы мына Ош, Жалалабад, Баткен, наракта Өзбекстан, Фергана, Анжияндардан бери аралашкан Кокон хан бийликтерин жакшы билиш үчүн келкелди окуш керек, сынган кылычты окуш керек. Артынан эле келкелди окуп коюш керек. Мисалда мына жакта нарын, көл, көл, күй, казак туугандар менен кандай алгы бергилерибиз болгон, мамилелерибиз болгон тарыхы да, бул тарых деген тарых да эми. Билиш үчүн көчмөндөрдүн кагылышын окуп коюш керек экен. Көлдөн чыккан мисалы Жетаке чыккан. Жетакеден да кыйынсыңар билиш керек. Мисалы анча теңирчилер чыгып болот атпайбы? Мен акылдуумун кийини. Теңирчилердин бир өзгөчөлүгү бар. Тарыхты санжыраны катуу окуйт булар. Чычалабай эле коюш керек ал жагына. Тарыхты санжыраны катуу окуйт булар. Ошон үчүн тарых менен гана далилдеш керек. Сиздер көлдөн чыккан Жетаке болгон, жете өтөң молдо болгон. Ушундан да кыйынмын да айта аласызбы десеңиздер, бүт токтойт. Заматтар токтойт. Билет да анткени. Жете өтөң мыкты молдо болгон, стратег болгон, каерде кандай сүйлөш керек бүт билген. Мисалы Тилекмет аке тил чечен болгон. Эч кимди капада кылган эмес, айта турган сөзүн айтып деп түшүндүрүп коюп кете берген. Андан кийин алар алып берип койгон жерлерди чекеден сатып батып да жок болуп атышпай барган деп